Анара Жумакадырова 24 жылдан бери мамлекеттик салык кызматында иштеп келет. Ага 2009 жылы өкмөт тарабынан катардагы кызматкерлер менен бирге Суванбердиева көчөсүндөгү 102 үйдөн батир берилген. Чакан бөлмөлөргө ээ болуу үчүн 7 жылча кезекте турганын айткан Анара күтүүсүздөн үйдү бошотуп берүү талабы аны катуу санаага салган. Бизди бул үйдү 7 күндүн ичинде бошотуп бергиле дегенде аябай таң калдык. Батирди берип жатканда белгилүү бир убакытта менчиктештирип аласыңар деп айтышкан. Жашоочулар бул боюнча көп жака кайрылдык. Жада калса мэрияда чогулуш өтүп менчиктештирүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтышкан. Эми качан чечип берет деген чоң суроо туулуп жатат. Меня больше всего беспокоит, когда мы можем приватизировать. Анарга окшогон 114 батирдин жашоочулары 10 жылдан ашык убакыт жөнөкөй мугалимден тартып, административдик кызматтарда иштеп өкмөттүн жумушун аркалагандар. Алар үзүрлүү эмгек үчүн деп алган батиринен ажырап калуу коркунучунда турганын айтышууда. Айтымдарында бул үй берилип жатканда бир нече убакыттан кийин менчиктештирүү укугуна ээ экендигин айтышкан. Бирок ушул күнгө чейин алардын таламдары аткарыла элек. Анан азыркы күнгө чейин ушу биздин көйгөйүбүз приватташтыруу маселеси болуп келатат. Ошол убактан бери ушул маселе чечилбей келатат тилекке каршы. Бул эмне үчүн азыр биз ушундай коңгуроо кагып баштадык? Анткени мындан бир ай мурун десек болот го. Мен так сизге айтып бере албайтам. Азыр уведомление келип баштаган. Управление муниципального имущества мэрия города Бишкектен 7 күндүн ичинде квартираларды бошотуп берүүңүздөрү суранабыз деп. Дегени менен мындагы 3-чү батир жеке менчикке өткөрүлүп берилип, ал түгүл сатылып да кеткен. А ты Эльмира или не знаю, я не помню точно. Документтер бар да сатылган. Документы есть, все, купля-продажа есть. Негизи бул здание мамлекеттик. Да, я знаю, я понимаю, да. Көпчүлүгү менчиктештирип жатыптыр, анан сиздер кандай сатып алдыңыздар? Так у человека были документы, ошо болгондуктан биз сатып алганбыз да. Бул боюнча Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык кызматкерлери төмөндөгүдөй түшүндүрмө беришти. Бул Суванбердиева 102 үйүндөгү 3-чү квартира боюнча Молдобекова ушул кандай негизде приватташтырып алган боюнча ушул батирди биз азыр тактоо иретинде юристтерибиз иш алып барып атат. Прокуратуранын предписаниясы бар экен, ошол жаранга ошо өзүнчө бөлүп берүү боюнча батирди. Ал боюнча азыр тактоо иштери жүрүп атат. Ошону тактап, эмненин негизинде туура берилген, туура эмес берилгенби, ошол иштер аяктагандан кийин инвентаризациянын алкагында жооп беребиз да. Биздин чыгармачыл топ аталган маселе боюнча Бишкек шаардык муниципалдык мекемесине барып комментарий алышты. Анда имараттын жетекчиси ар жылы мамлекеттик мекемелерге текшерүүлөрдү жүргүзүп турарын айтып, эгерде мыйзамга ылайык келген талаптар аткарылбаса, тийиштүү чаралар көрүлүп келерин маалымдады. Ошону биз тактоо иретинде барып эле инвентаризация кылып баштаганбыз. Уведомление келгенде деген мындай, биз эч кимге уведомление берген эмеспиз. Болгон эле ошо инвентаризациянын алкагында ошол турак жайлар кызматтык келишимде 2005 жылдан бери 9 жылдан бери бөлүнгөн батирлер ошол жерде азыркы учурда ким кызматта иштеп атат, ал жерде чын эле өзүлөрү жашап атабы деген эле маалыматка барганбыз. Анан если чындыгында ал жерде өзүлөрү жашабай, поднаем деп коет, батирге акчага берсе бөлөк бирөөгө, ал уже биздин договорду бузган болот да. Бишкек шаардык муниципалдык мекемеси ар бир жылда кызматтык жайлардан маалым кат алып турат. Эгер жогорудагыдай мыйзам бузуулар болсо, анда ал батир балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө, майыптыгы барларга берилерин адистер белгилешет. Кошумчалай кетсек, Суванбердиева көчөсүндөгү номер 100 батирде 43 жаран жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, 21 жаран өкмөттүк кызматта иштесе, 2 киши жеке менчик ишканада, ал эми бир адам эч нерседе иштебейт. Ошол себептен 10 жылда бул үйдө жашаган жарандар батирсиз талаада калбай, алардын талаптары туура аткарылышын биз күтмөкчүбүз. Улзат Байырбекова, Келдебек Уланбеков, Эсен Усенбеков, СТВ.